Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Силер менен кайрадан математика жана информатика мугалиминер Сагыналы кызы Бактыгүл. Силерге өткөнкү сабакта алгебра сабагына киришип жатып, геометрия сабагына өзүнчө токтолобуз деп айткандай эле, бүгүн силер менен геометрия сабагына киришебиз балдар. Бул сабакка киришээрде бүгүнкү тема менен эң алгач тааныштыра кетейин. Бүгүн силер менен геометриялык алгачкы түшүнүктөр бөлүмүндөгү чекит, түз сызык, тегиздик деген теманы өтөбүз балдар. Сабагыбыздын максаты бүгүн силер геометрия сабагы жөнүндө түшүнүк аласыңар, геометриялык алгачкы түшүнүктөр менен таанышасыңар. Ошондой эле чекит, түз сызык жана кесинди жөнүндө жаңы билимге ээ болуп, алардын касиеттери менен таанышасыңар. Геометриялык фигуралардын жашоодо кездешүүсүнө мисалдарды келтирип, алган билимиңерди керектүү учурда пайдалана аласыңар. Балдар, силер бул жаңы окуу жылында геометрия илимине алгачкы жолу киришип жаткандыгыңардан бүгүнкү темага киришерден мурун силерге геометрия илими жөнүндө кыскача маалымат берип кетейин. Геометрия бул байыркы кызыктуу илимдердин бири. Ал адамдын түздөн түз турмуштук керектөөлөрүнөн келип чыккан. Турмушта кездешүүчү чоңдуктарды, аралыктарды, көлөмдөрдү жана башкаларды ченеп өлчөөлөр геометрия илимине негизделген. Геометрия грек термини, грек сөзүнөн алынган, ал жерди өлчөө дегенди түшүндүрөт. Гео – жер, метрия – өлчөө, жерди өлчөө деген сөз келип чыгат балдар. Геометрия бул фигуралардын касиеттери жөнүндөгү илим. Ошондуктан геометриянын бул курсунда фигуралардын касиеттери окуп үйрөнүлөт, алардын чоңдуктарын өлчөө теориялары каралат. Демек балдар, бул геометрия илими биз келечекте ээ боло турган архитектор, модельер, сүрөтчү, врач, дыйкан, инженер, соодагер жана башка көптөгөн кесиптин ээлери үчүн өтө пайдалуу жана керектүү илим болуп саналат. Геометрия негизинен өз ичинен эки топко бөлүнөт. Планиметрия жана стереометрия. Планиметрия бөлүгүндө балдар, силер тегиздиктеги геометриялык фигуралар жана алардын касиеттерин окуп үйрөнөсүңөр. Бул тегиздиктеги геометриялык фигураларга чекит, түз сызык, параллелограмм, квадрат, ромб, тик бурчтук, трапеция, үч бурчтук, айлана, көп бурчтуктар кирет. Ал эми стереометрия бөлүмүндө мейкиндиктеги геометриялык фигуралар жана алардын касиеттери окутулат. Бул бөлүмгө куб, конус, цилиндр, шар, параллелепипед жана башкалар кирет балдар. Анда балдар, бүгүнкү биздин темабыз чекит, түз сызык, тегиздик. Дептер ручкаңарды алып, бүгүнкү теманы жазып, керектүү жерлерин жазып алууңарды суранамын. Геометрияда фигураларды жана алардын касиеттерин окуп үйрөнүүдө улам жаңы түшүнүктөр, терминдер менен таанышууга туура келет. Жаңы түшүнүктөрдүн, терминдердин мааниси жана баяндалышы мурда белгилүү болгон түшүнүктөр аркылуу берилет. Натыйжада жаңы түшүнүктүн маанисин ачык көрсөтүүчү сүйлөмдү колдонуу зарылчылыгы келип чыгат. Андай сүйлөмдү аныктама деп аташат. Бирок балдар, геометриянын негизги түшүнүктөрү чекит, түз сызык жана тегиздикте биз аныктамасыз кабыл алынган түшүнүктөр деп атайбыз. Башкача айтканда, бул чекит, түз сызык жана тегиздикке аныктама бере албайбыз. Ошондуктан бул түшүнүктөр геометриянын негизги түшүнүктөрү болуп эсептелинет балдар. Столдун бетин, терезенин айнегин, класстагы досканын бетин тегиздик катары элестетүүгө болот. Бирок алар чектелүү тегиздик болуп эсептелинет. Ал эми тегиздик болсо бардык тарабынан чексиз созулат. Тегиздикте гректин альфа, бета жана башка тамгалар аркылуу же жөн гана чоң тамга аркылуу белгилейбиз. Тегиздиктин сүрөттө көрсөтүлүшү балдар. Альфа же болбосо пи тегиздиги. Чекит латындын чоң тамгалары менен белгиленет. А чекити, Б чекити, С чекити, Д чекити, Ф чекити. Ал эми түз сызык балдар латындын бир кичине тамгасы менен А түз сызыгы. Же болбосо латындын эки чоң тамгасы менен белгилеп жазылат. С, Ф түз сызыгы. С, Ф чекити А түз сызыгында жатат мына балдар. С чекити, Ф чекити А түз сызыгында жатат. Ал эми А чекити, Б чекити, Д чекити А түз сызыгында жатпайт. Бул сөздөрдү кыскача биз С тиешелүү А, Ф тиешелүү А деп жазабыз, же болбосо С чекити А түз сызыгында жатат, F чекити
А түз сызыгында жатат деген сөздү мына мынтип белгилейбиз. Ал эми А, Б, Д чекиттери А түз сызыгында жатпайт дегенде А чекити тиешелүү эмес А түз сызыгы, Б чекити тиешелүү эмес А түз сызыгы, Д чекити тиешелүү эмес А түз сызыгы деп белгилейбиз. Каалагандай түз сызыкка карата балдар, ал түз сызыкта жатуучу чекиттер жана жатпаган чекиттер болот. Мисалга ала турган болсок, А чекити А түз сызыгында жатат, С чекити А түз сызыгында жатат, ал эми Б чекити А түз сызыгында жатпайт. Түшүнүктүүбү балдар? Ошондой эле балдар, А жана Б түз сызыктары О чекитинде кесилишет. Мына А түз сызыгы, Б түз сызыгы экөө бир чекитте О чекитинде кесилишти. Муну кыскача жазылышында биз А кесилишүү Б барабар О деп жазабыз. Ал эми С жана Д түз сызыктары кесилишкен жок. Алар бир чекитте кесилишкен жок. Демек, булар параллель түз сызыктар болуп эсептелинет. Ошондой эле балдар, каалагандай эки чекит аркылуу бир гана түз сызык жүргүзүүгө болот. Мисалы, А чекити Б чекити аркылуу бир гана түз сызык жүргүзө алабыз. Мына ушул эки чекит аркылуу өткөн. Ал эми каалагандай бир чекит аркылуу чексиз көп түз сызык жүргүзүүгө болот. Мына ушул эрежени силер дептериңерге чийип, көрсөтүп мага жөнөтөсүңөр. Ал эми балдар, эки чекиттин ортосундагы аралык кесинди деп аталат. П, К чекиттеринин ортосундагы аралык кесинди деп аталат. Демек, силер бул кесинди деген эмне деген суроого мурда да жооп бергенсиңер. Демек, биз кесинди деген эмне экендигин билебиз. Ошондой эле балдар, А, Б кесиндисинин бардык чекиттери, мына А, Б кесиндисинде жайгашкан бардык чекиттер А түз сызыгына дагы тиешелүү болот. Мына ал А түз сызыгына дагы тиешелүү болот. Ал эми Б түз сызыгы А, Б кесиндисин А чекитинде кесип өтөт. Мына Б түз сызыгы А, Б кесиндисин А чекитинде кесип өтөт. Ал эми С түз сызыгы А, Б кесиндисин Б чекитинде кесип өтөт. Ал эми Л түз сызыгы А, Б кесиндисин М чекитинде кесип өтөт. Андан сырткары балдар, Н түз сызыгы А, Б кесиндиси менен жалпы чекитке ээ эмес, же болбосо А, Б кесиндисин кесип өтпөйт. Бул Н түз сызыгы А түз сызыгы менен кесилишет. Түшүнүктүүбү? Жогорудагы эрежелерден балдар биз мындай корутунду чыгарабыз. Ар бир түз сызыкта чексиз көп чекиттер бар экендигин ынанабыз. Ошондой эле тегиздикте жаткан эки түз сызык бир чекитте кесилишет же кесилишпей калышы толук ыктымал экени жогоруда көрсөтүп кеттим. С жана Д түз сызыктары кесилишпей, булар параллель түз сызыктар болду. Ал эми А жана Б түз сызыктары О чекитинде кесилишти деп азаматсыңар. Кесинди жана анын белгилениши жөнүндө маалымат берейин балдар силерге. ПК кесиндиси берилди. ПК кесиндисинде А чекити жатат. Демек, А чекити ПК кесиндисине тиешелүү дегенде мына мынтип А тиешелүү ПК деп жазабыз. Ал эми Б чекити ПК кесиндисинде жатпайт. Демек, Б тиешелүү эмес ПК деп жазабыз. Андан кийин С, Д кесиндиси жана М, Н кесиндиси бир чекитте О чекитинде кесилишти. Демек, О чекити С-га дагы тиешелүү, О чекити М, Н кесиндисине дагы тиешелүү. Ошондой эле С, Д жана М, Н кесиндилери бир чекитте кесилишти. О чекитинде кесилишти дегенде мына мынтип кыскача жазабыз. Жазылыштарына көңүл бурабыз балдар. Мына ушул жөнүндө мисалдар берилет. А жана Ф кесиндилери жалпы чекитке эмес, башкача айтканда бул эки кесинди кесилишкен жок. Бул экөө жалпы чекитке ээ эмес деп атайбыз. Геометриялык фигуралар балдар биздин айлана чөйрөбүздө көп жерде кездешет. Мисалга ала турган болсок, бийик имараттар, мороженойларыбыз, биз күнүмүк жеп жүргөн шоколаддарыбыз, мына ушулардын баардыгы бизге геометриялык фигураларды элестетет.
Каалагандай эле мисалы азыр отурган жериңерден эле үйүңөрдүн терезеси же болбосо сыналгыны карап көргүлө, же болбосо үйүңөрдүн сыртына чыгып кандайдыр бир имараттардын курулуштарды айлана чөйрөңөрдү байкасаңар көптөгөн фигураларды төрт бурчтук, үч бурчтук, айлана, трапеция, тик бурчтуктарды көптөгөн фигураларды кездештиресиңер. Демек айлана чөйрөбүз баары геометриялык фигуралар менен курчалган болсо, анда бул геометрия илими биздин жашообузда өтө чоң мааниге ээ. Бул бизге өтө пайдалуу илим деп эсептейбиз балдар, туурабы? Бул илимди пайдаланууда, бул илимди үйрөнүүдө силерге ийгиликтерди каалаймын. Жакшы өздөштүрүп, жашоодо дайыма пайдаланасыңар деп үмүт кыламын балдар. Бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап айта турган болсом, бүгүнкү сабакта силер геометрия илими кандай илим экендиги жөнүндө, геометриялык алгачкы түшүнүктөр, чекит, түз сызык, тегиздик деген эмне, тегиздиктеги чекиттердин жана түз сызыктардын өз ара жайланышы, геометриялык фигуралардын биздин жашообузда кездешүүсү боюнча жаңы билимге ээ болдуңар. Үйгө тапшырма китебиңердеги 7-беттеги номер 1, номер 2, номер 3 көнүгүүлөрдү, 9-беттеги номер 5, номер 6, номер 7 көнүгүүлөрдү иштеп, мага WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. Темада түшүнбөй калган жерлериңер болсо, сурасаңар дайыма жооп берүүгө даярмын. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат балдар. Кийинки сабактан амандашканча сак саламатта калгыла.